Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду жылдык отчетун берди. Фонд 2016-жылы 637 бизнес долбоорду жактырып, жалпысынан 175 миллион доллар сарптаган. Быйыл 7 айдын ичинде 246 миллион долларга 761 долбоор каржыланган. Фонддун ишинин негизги багыты өзүн өзү актоочу долбоорлорго насыя берүү, ошондой эле Кыргызстандагы чарба субъектилерине экономиканын артыкчылыктуу тармактарын орто жана узак мөөнөттүү каржылоо болду. Кыргызстандын экономикасынын артыкчылыктуу тармактары катары агро өнөр жай комплекси, тигүү жана текстиль, кайра иштетүү, тоо кен жана металлургия өнөр жайы, транспорт инфраструктураны, анын ичинде энергетиканы өнүктүрүү багытындагы долбоорлор каржыланган. Ошондой эле Кыргызстандын стратегиялык объектилеринин тизмесиндеги ишканалар Манас эл аралык аба майданы, текстиль транс фабрикасы, кошо жана кайыңдык кант заводдорунун ишин жакшыртуу максатында насыялар берилген. Бүгүнкү күнү мына мен айтып кеттим, 246 миллионго проекти долбоор жактырылган. Ушул проекттин бүгүнкү күнү уже биринчи жыл каникул отпайбы? Льготный деп коебуз мындай. Бүгүнкү күнү уже башталды да, кайтарып берип атышат да акчаны. Ушул акчаны иштетиш керек да. $1 3, 4, 5 долларды бияка Кыргызстанга биздин гарантия боюнча аракет кылып атабыз да, бияка инвестицияга алып келген.